Салам достор, биринчи сабагыбыз алфавит. Англис тилинде 26 алфавит бар. Анын 20сы үнсүз, 6сы үндүү. 6нын бирөөсү өзгөчө үндүү. Аны алдын өтөбүз. Азыр биринчи тамгалар кантип окулат? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z or Z. Бул жерде маани берүүчү бир канча жер. I менен I алмаштырылышы мүмкүн. I, I. Экөө башка. Бул I, бул I. Андан кийин C, S. C, S. Башка. C, S. Булардын 5 үндүү, бирөөсү өзгөчө үндүү деп айттык эле. Калган баары үнсүз. Ошол бир өзгөчө үндүү качан үндүү, качан үнсүз болот кеттик. Мисалы могу сөздөрдү карасак, egg. Сөздүн биринчи тамгасы үндүү. Андан кийин hit. Top. Cut. Why. Ушул жерде өзгөчө үндүү деген тамгабыз ушул why тамгасы. Сөздүн ортосунда же аягында келсе, бул үндүү тамга болуп эсептелинет. Why. Себеби I деген сөздүн аягында келип, I дегенди билдирет. Why. Андан кийинкиси bicycle. Бул жердеги why дагы үндүү болуп эсептелинет. Себеби bicycle ы тамгасын билдирип атат. Bicycle. Андан кийинкиси pretty. И тамгасын билдирип атат. Ошон үчүн и деп угулуп атат. Ошон үчүн биз муну үндүү деп эсептейбиз бул жерде. Бирок могу кийинкилеринде you, yes. Бул жерде y тамгасы кыргызчадагы y тамгасыны кулакка ошондой угулганда, анда бул үнсүз болуп эсептелинет бул жерде. Жогорудагыдай эле эгер сүйлөмдүн ортосунда же аягында келип, анан I'ды угузган болсо, y тамгасы анда үндүү тамга, а бирок сүйлөмдүн башында келсе же болбосо тамгасын угузган болсо бизге, анда бул y тамгасы үнсүздөрдүн катарына кошулат.